Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш тобу башкы прокуратуранын үгүт элементтери камтылган деген материалдарын иликтеп, тиешелүү фото, видеолорду териштирүүдө. Бул туурасында БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Айтымында жумушчу топ бүгүн эртең ишти карап БШКнын кароосуна алып чыгат. Анда саясий өнүктүккө талапкер Адахан Мадумаровдун Орусиядагы мигранттар менен жолугушуусу, Имамидин Ташевдин жалпы камалымдоо каражаттары аркылуу алдыдагы иштери, максаты туурасында айтканы интернетке жарыялаган материалдары тиркелген. Борбордук шайлоо комиссиясына башкы прокуратуранын ушундай материалдарды жиберген деген мурдакин келип түштү. Азыр жумушчу топтордун кароосунда иликтенип атат. Тиешелүү видео, фото материалдар, тиешелүү аны бышыктай турган материалдарды сурап азыр күндө иштеп атабыз. Бүгүн эртең жумушчу топ өзүнүн отурумунда карап, Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна алып чыгат. Шайлоо мыйзамында үгүт иштеринин эрежелери так көрсөтүлгөн. Ага ылайык үгүт иштери талапкерди каттоонун акыркы мөөнөтүнөн кийинки күнү башталышы керек. Андыктан президенттик шайлоонун үгүт иштери 15 декабрда башталып, 9 январдын эртең мененки саат 8-де токтотулат. Эгерде шайлоо алдында талапкер үгүт иштеринин талаптарын так сактабаса, шайлоо комиссиясы мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте эскертүү берип, эреже сакталбаса талапкердин каттоосун жокко чыгарып же каттоодон баш тартышы мүмкүн. Шайлоо алдында үгүт иштеринин мөөнөттөрү, жол жоболору сакталбаган болсо, шайлоо комиссиясы тарабынан эскертүүлөр бериши мүмкүн. Мыйзамда каралган тартипте эгерде кайталана берген болсо, эки жандан көп жолу болгон болсо, анда шайлоо комиссиясы талапкердин каттоосун жокко чыгаруу боюнча, же болбосо каттала элек болгон болсо, анда каттоодон баш тартуу боюнча чечим чыгарышы мүмкүн. Буга чейин башкы прокуратура 23 ноябрда президенттикке талапкер болууга арызын берген Адахан Мадумаровдун Москвада мигранттар менен жолугушуусу боюнча БШКга кайрылып, 25 ноябрда Имамидин Ташевдин журналисттерге берген маалыматы интернетке жарыяланып, анда талапкер иштери максаттары туурасында айтканын Боршайкомго кароого жөнөткөн. 20 жылдын 19 ноябрында айрым интернет булактарында Кыргыз Республикасынын президентине талапкер Адахан Мадумаровдун Россия Федерациясынын Москва шаарында мигранттардын жана медиа тармактарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен болуп өткөн пресс-конференциясы жарыяланган. 2020 жылдын 25 ноябрында жогорудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Ташевдин журналисттер менен жолугушуу маалында анын алдыдагы иштери жана максаттары тууралуу интернет тармактарына жарыяланган макалалардагы ошо Борбордук шайлоо комиссиясына кароо үчүн жөнөтүлгөн. Анткени менен адистер мыйзамдын нормалары так сакталбай калганын белгилешет. Мыйзам боюнча шайлоо комиссиясы башкы прокуратурага кайрылып, шайлоого тиешелүү материалдарды көзөмөлдөөгө чакырат. Мындай пикирге жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков кошулуп, башкы прокуратура БШКга кайрылганы тарыхта болбогонун айтат. Мыйзам дегенди унутуп баштадык. Мыйзам эмес, конституция дегенди унутуп баштадык. Ошондуктан бүгүнкү болгон окуяга таң калбаш керек. Тарыхта болбогон нерсе тарыхта мындай болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы генеральный прокуратурага кайрылып, ушундай иштер болуп атат, карап көзөмөлдөгүлө деп ошончо эле. Бүгүн болсо регистрациядан өтө элек талапкерлерге жөнүндө генеральный прокуратура борбордук шайлоо кайрылып атат. Мындай болгон эмес. Андыктан мыйзамдуу түрдө каттала элек талапкерлерге БШК кандай чечим кабыл аларын күтө туралы дейт. Буга чейин Адахан Мадумаров башкы прокуратуранын БШКга кайрылганы туурасында текст түрүндө жооп кайтарып, мунун артында Садыр Жапаров турарын, ал мыкты атаандаштардан арылуунун аракетин көрүп жатат деген. Ошол эле учурда Жапаровдун өнөктүккө катышам дегенден кийинки аймактарды кыдырып келгенин эске салып, бул билдирүүсүн БШКга жибергени маалымдалган. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы Мадумаровдун кайрылуусу расмий түрдө келбегенин билдирди. Бизге расмий андай билдирүү келип түшкөн жок. Биз социалдык тармактардан гана окуп көрдүк. Биз ар бир Жапаровго түшкөн кайрылууларды дагы, кайсы бир талапкерлерге түшкөн кайрылуулар болгон болсо, биз мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө, мыйзамда көрсөткөн жоболор менен жумушчу топтордун керек болгон убакта Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна алып чыгып, тиешелүү чечимдерди алабыз.
Белгилей кетсек, Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр болуп турган маалда Нарынга иш сапары менен барып, президенттик шайлоого катышаарын билдирген. Мындан көп өтпөй Жапаров Кыргызстандын түштүгүн кыдырып, массалык чогулган эл менен жолугушуу өткөргөн. Ошол эле учурда насыя алган жарандарга жеңилдик берүү үчүн 1 миллиард 200 миң сом бөлүп, академияга 300 миллион берем деген. Мындан улам эксперттер Жапаровдун шайлоонун алдындагы бул аракетин ачык эле добуштуу сатып алды деп эсептеп, бирок буга тийиштүү мекеме мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды колдонушпаганын, Жапаровду шайлоо өнөктүгүнө катыштырбаш керек дешет. Кыргызстанды кыдырып отуруп, агитация кылды дагы, үгүт иштерине жанагы подкуп да жасады. Академияга барганда 300 миллион берем деп туруп, аларга подкуп жасады. 1,2 миллиард сомду кредит алган кишилердин жандырып берем деп, ага дагы подкуп кылды. Айтор ал кишинин айтып отурса көп, аны вообще жолотпош керек шайлоого. Азырынча Имам Иденташев башкы прокуратуранын БШКга кайрылуусу боюнча үн каты элек. Мыйзам боюнча шайлоо алдында талапкер шайлоочунун добуш берүүдө ой пикирин өзгөртүүгө багытталган чакырыктар. Алар фото, видео менен коштолсо шайлоочуларды добуш берүүгө үндөө деп табылып, ал үгүт иштери деп эсептелинет. Ал эми мөөнөтүнөн мурда белгиленген президенттик шайлоонун үгүт иштерине өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет ресурстарын колдонууга мыйзамдуу түрдө уруксаат берилген. Анда Борбордук шайлоо комиссиясы 217 субъекти, анын ичинде 72 интернет басылмаларын расмий каттоо алган.